азыр биздин биринчи кадамыбыз бул башкы прокуратурага арыз менен кайрылдык. Ушул окуяга юридикалык баасын берсин деп. Биринчи учурда биздин гражданин кантип биздин чек араны ашып кетти, өзүнүн каалоосу жок. Бул жөнүндө Турциянын президенти айтып атат, баягы орусча айтканда схвачен и приведен депчи, бир жактан бияктан алып качып, алып келдик деп атат да. Анан бул Кыргызстандын бийлиги буга баа бериш керек. Ошондуктан биз башкы прокуратурага тиешелүү иштерди козгоп баа бергиле деп. Экинчиден, эл аралык нормалардын негизинде прокуратура, башкы прокуратура жактан баягы соответствующий кыймылдар башташ керек да, инициировать этилиш керек. Ошондуктан ушуну Кыргызстандын жаранын кайра Кыргызстанга алып келгенге ушул бардык эл аралык нормаларды колдонуп, укук жолунда кайтарып келгенге кыймыл аракетиңерди кылгыла деп биз ушундай арыз менен кайрылдык. Биринчиден, Тышкы иштер министрлиги негизи нота көрсөтүш керек болчу. Ага да биз ушундай арыз менен кайрылып бүгүн берели деп атсак эле жаңылык чыгып калды. Туркия элчилигине нота көрсөт деп, анткени азыр белгилүү болду да бул окуя биздин гражданинди алып качып кеткени үчүн. Ошондуктан биринчи булардын тиешелүү кадамдары ошол нота көрсөтүш керек болчу. Анан биздин башкы прокуратура менен чогуу Тышкы иштер министрлиги бул баягы эл аралык нормаларды колдонуп туруп кайрадан өз жараныбызды алып келиш керек. Ушундай эле чындыгында мисалдар болгон экен. Косоводагы өзүнүн жарандарын кайра алып келген учурлары бар экен. Ондо чечимдер чыгыптыр. Эми жол бар. Мурда мисал бар. Анан эми ушул нормаларды колдонуп, биз деген кичинекей мамлекетпиз, алсыз мамлекетпиз дебей болгон укуктук өзүнүн мүмкүнчүлүгүн колдонуп эми иш кылыш керек.